Кандайсыз? Ден соолуктар жакшыбы? Менде бир суроо бар. Мен бир кызды сүйөм. Ал кыз деле мени сүйөт. Мен үйдөгүлөрдү жөнөттүм. Алар каршы болуп жатат. Мен эмне кылсам туура келет? Кыз мени таштап кетпең деп жатат. Мен деле таштап кетким жок аны. Абдан сүйөм. Отношениябызга 4 жыл болду. Кызды бербейм деп мен менен сүйлөшсө уруп жатат апасы. Эмне кылышты билбейм. Саламатчылык, Алла разы болсун. Рахмат, бизде баары жакшы. Эми сөзсүз түрдө бала ким экенин, өмүр баянын мындайча айтканда, ата теги ким? Кыз баланын ата энесине, мындайча айтканда кыздын ата энесине сөзсүз түрдө өзү жөнүндө маалымат берип, тааныштырып, мен мындай тигиндей деп бүт баарын түшүндүрүшүңүз керек. Анан ата эне деле билгенчелик бир нерсеси бар да, жөндөн жөн эле каршы чыга бербейт. Кээде жаңылып калышы мүмкүн, чындап эле таанып алган билбеген балага кантип беребиз деп. Ошон үчүн шариятта ушундай Хидая деген китепте келет. Эч качан ата эне баласына жаман түгөйдү таап беришти, же болбосо кызына жаман бала кызын жаман балага туштап берип коюуну эч качан ылайык көрбөйт. Ар бир адам өзүнүн ылайыгын билет. Өзү менен баягыдай айтат го бизде. Эртең чай иче турган бололу, бири-бирибизди сыйлаша турган бололу деп. Теңсинбеген адамдар да бар да, кээде болуп калат. Өзүнүн абалы менен иши жок. Өзүн укмуш бир башкача элестетип алган адамдар бар. Ошолордун баарынан этияттык кылдат мамиле кылыш керек деген мааниде каршы чыгып аткан болушу мүмкүн. Кандай болгон күндө дагы кайын журттун батасын алып, аларга түшүндүрүп, ортодон ушундай элчи жөнөтүңүз. Сизден сөз үйрөнбөй, өзүнүн жөндөмү күчтүү, барган жеринде бир маселе бүтүрүп келе турган, сонун даанышман адамдар болот. Ошондой адамдар таап, ана жөнөтүп койсоңуз, балким маселеңиз жеңил эле, Кудай буйрса, жеңил эле чечилип калат.